Өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу зелзаладан жабыркаган Түркияга 63 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөтөт. Министрлик президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен куткаруучуларды жөнөтүп жатат. Куткаруучулар тобунун арасында психологдор, дарыгерлер да болот. Түркияга барчу кызматкерлерибиз Оштон дагы келе жатат. Эгер үлгүрсө, алар бүгүн 6 февралда жөнөп кетишет, болбосо калгандары эртең учат. Куткаруучулар атайын борт менен тамак ашын, чатырын, болгон шаймандарын кошо ала барат. Алардын арасында кинолог 2 ити менен учат, деди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Токторов. Түркияда зилзаладан курман болгондор 6 февраль кечки саат 19:00 карата 1014 адамга жетти. 2824 имарат кыйрады. Бул тууралуу табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалды башкаруу агенттигинин башчысы Юнус Сезер билдиргенин Ихлас агенттиги жазды. Мурдараак президент Режеп Тайип Эрдоган 900дөн ашуун адам набыт болгонун, 5000ден ашууну жаракат алганын билдирген. Адистер көз жумгандардын саны көбөйүшү мүмкүндүгүн билдирүүдө. Улуу Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары обсерваториясынын маалыматына караганда, Сирияда өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда болжол менен 326 адам көз жумду. Оппозиция көзөмөлдөгөн жерлерде 221 киши набыт болгону кабарланууда. Учурда эки өлкөдө тең имараттардын урандыларынын арасынан куткаруу иштери уланууда.